Сен не көтеріп алайсың бе? Ассаламу алейкум, урматтуу бекендештер, касиеттүү ыргыз элим. Бүгүн 21 июль таң эртелеп, мына кече жалпыбыз Курбан айтты жакшы өткөрүп алдык. Таң эртелеп бүгүн Алланын буйругу менен Жалал Абадтан Оштон ары Баткенди көздөй багыт алдык, сапар алдык. Урматтуу бекендештер, урматтуу достор, мен таң атпай сиздердин бир көңүлүңүздөрдү бурууга аракет кылып көрөйүн дедим. Себеби биз менен Баткенге кошо кетип бараткан, Алланын жолунда жүргөн пайгамбар жашындагы ажы абаларыбыз кетип атат. Ассаламу алейкум. Ава, Тажыбай ава, салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. Машалла. Манакей ушинтип Баткенди көздөп жөнөдүк. Ава, каяка жөнөдүңүз? Баткенге. Машалла. Баткенди туугандардан кабар алып келелик. Машалла. Нокен районунун тургуну, Маас айылынын тургуну. Тайыр Ажы Абдукаримов. Манакей Тайыр Ажыны буга чейин телевидениялардан, балким интернет тармактарынан көрүп калсаңыздар керек. Бул аба менен мен азыр жакшы таанышып, жакшы темада сүйлөшүп кетип баратам. Бул абабыз бизден көп иш кылыптыр. Негизи го, албетте бизден көп иш кылат, бирок ушул турушунда да бизден көп иш кылып атат экен. Таң калып атканым, ушул жашында бизден көп кызматта экен. Бизден өтө чоң кызматта экен. Себеби ошол Нокен районунда, Маасыда, центрде, ошол жерде марафон өткөрүп, марафон кылып, буга чейин Баткенге 1,5 миллион сомдук жардам жөнөттүк дейт. Ал 1,5 миллион сомду ошол жерде центрде марафон өткөрүп, микрофонду колго кармап, элге кайрылып, элден чогулган жардамды ушинтип жөнөттүк дейт. Азыр дагы Тайыр Ажы абабыз биз салып аткан үйлөрдөн зыярат кылып, кабар алып, анан бир өзгөчө чоң жардам алып кетип атат. Караңыздарчы, мына ушундай. Ава, биздин эми бир көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшы сүйлөп басасыз эми. Бул негизи кайрымдуулук иштерде, бул тармактарда канча жылдан бери жүрөсүз? Азыркы учурда негизи эмне кызматтасыз, эмне жумуштасыз дегендей өзүңүз жөнүндө толук тааныштырып кетиңиз эми. Биздин атыбыз Абдукаримов Тайыр Ажы ушу пайгамбар жашка барып калды иншалла. Өзүбүз жумушубуз ушундай, иншалла Алланын жолунда жүрөбүз. Анан кийин көптөгөн ушу кайрымдуулук жумуштарды өткөрөбүз. Ооруларды ушу башка чет мамлекетке барып келип дарыланууга себепчи болгонбуз. Көптөгөн фонддор менен бирге иштешип, жардам берип атабыз. Көптөгөн үйлөргө бактылуу катылып атабыз. Азыр дагы ушу Баткен жергесинде болгон калгачалуу бир окуяда жабыркагандарга бир көмөк иретинде ушу 1,5 миллион сомдук жардам жөнөттүк. Азыр эми өзүбүздүн дагы бир бере турган белек чегиз бир акчалай каражатыбыз бар эле. Ошону тапшырып келели деп мына досубуз мына Рахманжан Ажы болуп каттатабыз. Мен айтарым, элдердин тапсырмына ошого инсандар менен бирге болуп, ошо элибиздин жүргүзүп көйгөйлөрүн чечишке себепчи болуп, себепчи болушка Алла насып кылган экен, ошого шүгүр дейбиз. Кудай буюрса эми өзүбүздүн азыр келип аткан мезгилибиз ошо Маас айылынын айыл кеңешинин депутатыбыз, төраганын орун басарыбыз. Иншалла. Анан кийин коомдук бирикме бар, элдик палата деген. Ошонун төрагасыбыз иншалла. Ошол биздин кызматыбыз ушул. Элдин ичинде болуп, дайым ушу эл менен кызып иштеп, кичине болсо жакшылыгына себепчи болуп, дайым элди туура багытка багыттап, элибиздин журтубуздун жакшы жашоосуна бир өлгөдө деген себепчилерден кудой деп жүрөбүз иншалла. Ошонун баардыгын ары чыгып кетебиз, Кудай кааласа. Элибиз аман болсун, журтубуз тынчтык болсун. Кудай кааласа бизди Баткенде күтүп алгыла иншалла. Машалла. Жанагы бейтаптар жөнүндө айтып атасыз, бейтаптарды жөнөтүп деп. Индияга жөнөтүп атасыздарбы, Турцияга, анан канча бейтап жөнөттүңүздөр? Алгачкы жөнөтүбүз бизде Индияга болгон. Индияга болуп, ушу бир марафон өткөзүп, анан ошол биринчи алгач болгон кадамыбызда
Din alımları Nematullah Hacı Cembeköp Жалауат облысының қазысы, анан кейін Токмакын, Идрис Айтыбаев, ошондордон Дакынжан деген ажыбыз бар Базаргонду. Ушу кишилер болуп жалпы кадам таштап бир күндүк немебиз $10,000 чогулган. Ого, бул да сиздин эмгегиңиз болуш керек негизинен. Кырагы болуп ошол иштеп жүрганбыз. Ошондон кийин бир багыт алып көптөгөн ушундай кадамдык иштерди түзөтөбүз. Alhamdulillah ошо көптөгөн инсандардын ошо барып келишине бираз да болсо каражатыбыз бошотабыз иншалла. Машалла. Элди көтөрүпсө элден айланыш керек, эл имандуу элибиз. Жолун тартып, жолун табыш керек элдин. Ошол эле анан кийин бул нерседе дайым калыстык болуш керек. Туура айтасыз. Кылган ишибиз Аллахтын жолуна бирөө разычылык үчүн. Бирок мени мактасын, бирөө мени дагаласын деген болуш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, иншалла ошол үчүн даражабыз ийгилип отурат, алхамдулилlah, элге кызмат кылып атабыз. Алла разы болсын, Алла разы болсын. 63 жаштагы, пайгамбар жашындагы бу абабыздын мынча күчү, мынча күчтүү, мынча энергияны каяктан алып атты болду экен Тайраба? Эми абалы элибиз журтубуз. Дуасы, ата-энебиздин дуасы, алхамдулилlah, жашыбыз болсо, биз апабыз бар иншалла. Апабыз дайым. Апаңыз канча жашта? Апам 80ден өтүп калды апам. Машалла. Эми сизге бир үлгү айтып коеюн. Бир жака чыкканда дайым апабыздан дуа алып турабыз. Кечинде дагы бар, апаман өзүнүн өз колунан дуа алып, сапата тутабыз, ошон үчүн Кудай кааласа ишенип атабыз, жакшы барып келебиз деп. Себеби апанын дуасы эң сонун дуанын бири болот. Жүрөктөн чыккан дуа болот. Ошон үчүн алхамдулилlah, бүгүнкү койгон сапарыбыз байсалдуу болот деген ойлойбуз да. Туура айтасыз. Алла разы болсун, Тайраба, Алла разы болсун. Мына эми буйруса өзүңүз айтмакчы, кошо иштешели дегеним кандай? Эми сизден акыл насаат алып, кеңеш алып, биздин балким туура эмес кетип бараткан иштерибизге түз багыт берип туруңуздар. Эми буйруса дуа кылып туруңуз Тайраба. Кошо ушундай жакшылык иштерге шериктеш болойлу, себепкер болойлу иншалла. Жол көргөзүп туруңуздар. Баары бир улуулардын көрсөткөн багыты, жол көргөзгөнү баары башка болот негизи. Биз улуулардын дуасын алсак, улуулардын айтканын кылсак, улуулардын көргөзгөн жолун жолдосок, биз эч качан адашпайбыз иншалла. Ошондуктан Тайраба бизге дагы бир акыл насаатыңыздарды берип туруңуздар. Алла таалам бизге дагы сиздей жашты берсинчи. Элесте тутам да, мен 63 жашта марафон өткөрүп, бирөөнү Индияга жөнөтүп, каерде онондой кайгылуу учур болсо ал жака тыйын чогултуп, анан жаш болгон, биздей болгон 30 жаштагы балдарга жардам берип жүргөн 63 жаш кезимди элесте тутам да. Мына мен 63 жаштагы эле кезим ушундай болот экен иншалла. Ошол жашка жеткирсин Алла таалам. Ошол жашка жеткирсин. Ошол күндөргө жеткирсин иншалла. Рахмат Тайраба, рахмат сизге, Алла разы болсун. Кудай кааласа калганын Баткенде. Баткен боюнча айтып кетейинчи. Баткенге чындап эле баргансызбы чейин? Бар элек. Бар элексизби? Жок, биринчи жолу, алгачкы жолу Самаркандда тургам. Өткөндө жардам чогултканда кандай кылдыңыз? Балдар жөнөтүп аттым, балдар барып ошо атрат келди барып. Чогулуп берип келишти иншалла, барып келди. Эми деңизге иштеп ушундай да, мен болбош керек да. Туура деген жакшы болот. Туура айтасыз. Аларды биринчи багыт барып келсин деп, анан эми өзүбүзгө тутабыз. Алсак катары барып көрүп берели эми. Эң туура айтасыз. Мен дегендин орусчасы бул ия болот. Ия тамгасы алфавитте эң акыркылардан турат. Балким биз дагы кээ бир учурларда инсандык кылып адашкан болсок, Алла таалам өзү кечирген болсун иншалла. Ар бир биздин дагы иштерибизге Алла таала жардам берген болсун. Мен сүйүнүп атам. Биздин ишибизде Алла таала ушунчалык жардамын берип аткан ушул. Азыр бизде Кадамжайдан дагы бирөө күтүп атат. Кадамжайдан дагы ушундай бир авам күтүп атат. Кими күтүп атканы мен толук тааныбайм, бирок ошол Россияда эмгектенген Кадамжайлык тургундар ал жактан дагы жардам жөнөтүшкөн экен. Азыр алар дагы күтүп атышат. Мына ушундай достор, көрдүңүздөрбү? Кечээ күнү бир ушундай эле башы көрүнгөн элдин уулуна суроо берип атам да. Урматтуу устаз, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун сиз күтпөгөн бир жумушун
Анан сизди таң калтырган бир жумушун айтып бериңизчи десем айтып атат. Акниет Аманат коомдук фонду башка фонддордой каражат акча жыйнап алып, анан иш баштабайт экен. Бир ишти бүтпөй атып, бир ишти баштай бергендиги бул мени таң калтырды. Бирок ошол ишке да Алла Таала кур калтырбай жардамын бере берет экен. Бул табакелге салып, Алланын амири менен башталган ишке сөзсүз жардам берет экен деп ал кишинин жообу чындап эле мени таң калтырды. Чындыгында ошондой экен. Баткенге бир эки үйдө курулуш кылып атабыз, эки үйдө. Ал бүтпөй атып эле Жалал Абад куй баштадык. Бирок ошол үйлөрүбүз деле Алланын жардамы менен алдыга жылып бүтүп атат. Мына ушундай урматтуу достор. Жакшылыкта жарышалы, жакшылыкта атаңдашалы, жакшылыктарда сап башында болууга жарышалы иншалла. Мына ушундай Тайыр Ажы абабыздардан үлгү алайлы. Караңыздар, 63 жаштагы абабыз таң атпай, таң эртелеп. Таң эртелеп дегеним канча? Мына азыр мен саат 8-де мынакей Ошко келип калдык. Негизи 6:30-6-ларда абам чыккан. Жалал Абадтын Сузак куру боюнда чай ичип бизди күтүп отуруптур. Мен бир аз күттүрүп койдум. Мынакей жакшылыкта жарышып таң атпай жолго чыккан Тайыр Ажы абам мени ушунчалык таң калтырып атат. Алла Таала бизге да ушул жашты, ушул өмүрдү, анан ошол өмүрдө ушундай бир күч кубатты берип, элге кызмат кылып турууну насип эткен болсун иншалла. Иншалла. Дуа кылып туруңуздар. Жолубузга албетте дуа кылып туруңуздар. Биз Өзгөнгө келип калдык. Кудай кааласа, дуа кылып турсаңыздар, бүгүн кечтеп кайра кайтышыбыз керек. Ал жакта бизди курулуш иштериндеги усталарыбыз күтүп атат. Иштерден Тайыр Ажы абабыз зыярат кылат. Тайыр Ажынын жардамы иншалла барганда билесиздер, өтө чоң жардам алып баратат. Иншалла ошол үйлөрдүн баштаган үйлөрүбүздүн бир тобуна кыйла ишти алдыга жылдыра тургандагыдай жардам алып баратат. Иншалла аны ошол жерге барганда бөлүшөбүз, Кудай кааласа. Мына ушундай достор, мекендештер, эфирде ким деп ойлосоңуздар, баягы эле мен, баягы эле биз дегендей, салам алейкум. Жанымда досум Чыңгыз. Мына ушундай достор, Кудай кааласа, дуа кылып туруңуздар. Жолдорубузга, иштерибизге, ар бир сапарларыбызга дуа кылып туруңуздар иншалла. Жакшылыктарда көрүшкөнчө. Анан баса белгилеп кетсем, бүгүн Баткенге, эртең Ошко курбандык чалынат. Кече Жалал Абадка курбандык чалынган. Иншалла колдон келишинче аракет болуп атат. Кыйратып аткан деле жок болушубуз керек, бирок ошентсе деле тырбалаңдап колдон келишинче мээнет кылып, аракет кылып, акыретке даярдык болуп атат. Мына ошону менен катар мен жалпыңыздарга сунуштайм. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, акыретке даярданалы. Даярданалы дегенде кандай даярданалы? Азыркы учурда кимдеги мүмкүнчүлүгү болгон болсо, Кыргызстанда эмне деген муктаж инсандар бар, ооруп аткан бар, төшөктө жаткан бар. Бир тууганым заара кыла албай, жада калса ажатканага бара албай аткандар бар. Анысы аз келгенси бир уртам тамакты иче албай, шланга менен азыктанып аткан жакындарыбыз, мекендештерибиз бар. Мына ошондой бир туугандарыбызга жардам берели. Мүмкүнчүлүгү барлар, Кудайга шүгүр, Кыргызстанда азыр Кудайга шүгүр өнүккөн, жетишкен, технология өнүккөн 21-кылымда жашап атабыз. Жок деген инсан жок, бардыгыбызга деле Кудайга шүгүр. Негизгиси ниет кылалы. Жакшы ниет кылган болсок, чын жүрөгүбүздөн ниет кылган болсок, ошол ниетибизге Алла Таалам бизди сөзсүз жеткирет иншалла, иншалла. Рахмат. Жакшылыктарда көрүшкөнчө Баткенден жолугабыз иншалла. Ассаламу алейкум.